Бул дагы ошо реконструкция болгон элечек. Элечек бул жеңил ак түстөгү кумаштан жасалган айымдардын баш кийими. Көргөзмөдө 11 түр элечек коюлган. Кыргызстандын көп жерлеринде, көп аймактарында болдук. Жана ошондой эле Мургаптагы, Тажикстандагы этникалык кыргыздар менен дагы баарлашып, ал жактагы кыргыздардын дагы элечектерин кандай оролот экенин, кандай ыкмасы жана салттуу кандай нерселер бар экенин ошолорун билдик. Элечек эркектердин чалмасына да окшош. Бир канча кат болуп оролуп жасалат. Орто жаштагылар 10-15 метр кездемеден кийсе, улуу муундун баш өртүсү 25 метрге чейин жетет. Өзүнө тиешелүү элечектери кийип, Адистердин айтымында элечек жөн гана баш кийим эмес, ал өзүнө ээси жөнүндө далай маалыматты камтыйт. Элечек кийген айым турмушка чыккандын белгиси. Социалдык статусту да көрсөтүп турат. Кайсы аймактын жана кайсы уруунун кишиси экенин да далилдейт. Жада калса тиричиликте да көп кырдуу мааниге ээ. Көчүп бараткан кезде, эгерде бир кызы же келини бара бирөө төрөп калса, орончу катары колдонулган экен да, элечегинен ас берипчи. Эгерде көчүп бараткан кездерде акыркы сапарга бирөө узап кетсе, ошол элечегинен чечип, ал апалар менен ошол кишини узатып, анан ары кете берген. Элечекти туура кийүүнүн ыкмасын 93 жаштагы Сулуу Монуева байкап кеңешин берип турду. 16 жашымда келин кылып кийгизгенде семселетип, айтта тойда кийгизип койсу. Анан айттап жүрсүз бакмыйет. Онда мен текин барлыгы кийсе элечекти. Элечек долбоорунун катышуучулары изилдөө иши менен гана чектелбестен, кыргыздын улуттук баш кийими калпак менен элечекти ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмегине киргизүүнү далалат кылышууда. Нуркызы Абдрахманова, Гүлбара Кенжеева, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош шаары.